эгерде силер ушунчалык катуу ушундай бизге өчөшсөңөр дейт, анда 51 штат кылып Британияны Америка Коңшу Штаттарына кошуп салабыз деген сөздөрдү айтыла баштады да. Ошентип анан Канададан да ошол Илон Масктын жардамы менен Трюдо жумушунан кетип атат. Ошол Трамптын баягы Трюдону бийликтен ажыратып атышат. Мисалы үчүн алар ички саясат, Канаданын да ички саясатына кийгилишип атат. Трамп да баягы бир күнү жаңы жылдын астында айтып ийген сөзү бар. Канаданы дагы Америка Штаттарына кошо токшойбуз деп тамашаламыш болуп айтып койгону бар. Ошон үчүн бул нерсе ким билет эми баягы евро биримдиктин өзүндө ичиндеги баягы ынтымакка дагы кандайдыр бир залакат кетирип атат бул нерсе. Бирок кандайдыр бир карасак, мындай попкорн алып алып байкасак, Европадагы ички саясат эмне болуп атканын карасак, же тышкы саясат эмне болуп атканын карасак, буга дагы аябай көп кызыктуу нерселер болчудай да.